Негизи тамекини сатпай эле койсо жакшы болмок. Тамеки ден соолукка зыян. Көбүнчө жаш балаларды оорулар алып келет, өпкө оорусуна. Мисалы үчүн аталар чексе, атасын көрүп баласы да чегип анан үйрөнүп бара-бара көбөйүп кетет дейм. Ошон үчүн тамекини чекпей эле койушса. Насыбайларды атпай эле койушса. Ну, конечно, лучше закрыть, потому что рука так и тянется. Это нужно будет пройти, попросить открыть. Может быть, уже и перехочет даже курить, правильно? А тут сразу рука раз возле кассы, быстрее купить. Конечно, нужно закрывать. Желательно и под замочек, чтобы прям выдавали по паспортам. Вот, желательно бы так. Знаете, я об этом не задумывался. Ну, в принципе, кому надо, тот найдет. Ну, конечно, лучше подальше прятать. Да вы знаете, хоть куда прячьте этот табак, все равно не найдут, если они курят. Тамак ошол көкмө жетектерин тамак ичүүчүлөр. Жарак кененчеден жол берип, анан кийин анан кечинде тиги наличкасына алып атат. Ошол могу законду чыгарган көркөөлөр отурат, түшүнүп берсеңер, көркөөлөр отурат. Ушунга ушулардын салымы бар. Эгерде закондой болчу болсо, тамакини мен могу сатам. Только мамлекеттин дүкөнүнөн сатсак тамакини. Негизи сатылбай деле койсо жакшы болмок. Бул кыргыз элибиз бул өзүбүздүн каныбызды булгабай, бул тамеки сатылбай койсо эч ким ичпесе, чекпесе, бул өзүбүздүн каныбыз таза болуп, кыргыз элинин күчтүү баатырлардан келмек. Элдин ден соолугуна зыян жердин баары эле аз тамекинин калдыгы, мусорлар, аны ыргытышат, чегип ичет, өздөрүнө да зыян, өпкөсүнө жаман болот аларга, ден соолугу жаман аларга. Тамекинин зыяны ушул.